Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurayra radhiyallahu anhu aytат, Алла элчиси саллаллаху алейхи вассалам: Алла Таала каталарыңарды өчүрүп, жок кылып даражаларыңарды көтөрүшүнө себепкер нерселерди айтайынбы? Дегенде сахабалар: Ооба, о Алланын элчиси, айтып бериңиз дешти. Ал даарат алуу кыйын болгон кезде да дааратты толук алуу, мечиттерге тынбай каттоо жана бир намаздан кийин келерки намазды күтүү, зарыга күтүү, напси шайтандын жолун бууп, Алла менен бекем байланышта болуу деген ушул деп жооп берди. Алла менен бекем байланышта болуш керек экен. Абу Хурайра радhiyallahu anhu aytат, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: мусулмандарга кедерги келтирип жатканы үчүн жолдун чок ортосундагы куу даракты кыйып салган бир